TikToktон акча тапса болобу? Албетте болот. Бирок канча тапса болот? Аны мен сиздерге айтып берейин. Эгерде TikTokто канчалык адепсиз, ыймансыз, канчалык бузуку адам боло турган болсоңуз, ошончолу көп табасыз. Эгерде ал жакта ыймандуу болуп, жакшы бир хадисти үйрөтөйүн, Алла Тааланын Куранын ал жака таанытайын, же болбосо бир тил үйрөтөм десеңиз, анчалык көп акча таппайсыз. Ал жакта канчалык адепсиз болуп, ошол эфирлерге чыгып, бирөөлөрдү сөгүп, бирөөлөрдүн артынан жаман гыйбат айтып, ошол акча табыш үчүн эки инсан договор кылып, бири-бирин сөгүп, бири-бирин каралап, мына ушундай иштерди кылып жүрөт. Анын артында жүргөн эл аларга кошулуп, аларды дагы сөгүп, бирөөнүн оозундагы жаман сөздү оңдоймун деп, өзүнүн адебин бузуп алып атат. Туугандар, Аллахтан корккула. Билесиздерби, ошол сөгүнүп аткан жигиттердин баары түрмөдө экенин билет билиңиздер. Алар түрмөдө жатып алып, сиздердин ошол аларга актив көргөз бергениңиздер үчүн алар акча табып атат. Алардын иши ошол. Бирок биздин иш ал болбош керек. Эгер сөгүнүп атабы, алардан чыгып кетиңиз. Жаман нерсе, уят нерсе. Ошол 1 сом деп туруп, эртең акыретиңизден күйүп калбаңыз.